ошол 5-6 класста тапкан акчам семечка сатчубуз. Айылдан келген достор өзүбүзчө бакка отуруп алып, бир консерва алып бөлүп жечүбүз бир лепешка менен. Орустардын поэзиясына кирип кетем. Үйдөн бакырып туруп ошону окуп кетем. Менин жалгыз гана максатым бар, мен ошол биздин укуктук тармакты, укуктук системаны өзгөртүү. Менин атым Жомарт Жолдош, кесибим юрист, багыты эл аралык укук тармагында жана талаш тартыштарды чечүү боюнча. Атам ушул өрт өчүрүү тармагында эмгектенген баштан баштап. Ал эми апам Ички иштер министрлигинде кызмат өтөгөн, экономикалык жана бухгалтерия жак багыты боюнча. Менин оюмча ооба албетте болгон. Эми алгачкы сезимдерди, балалык сезимдер болгон, эл катары эле. Ооба, аты деле эсимде, Нурила деген кыз болчу. Кыялданып келген деле кесип эмес болчу. Мен өзүм физика, математиканы абдан жакшы көрүп окуамын. Кийин Америка Коштмо Штаттарына барып окуганда дагы ошол физика, математика багытында окуп, инженер болом деп кыялдангам. Бирок кийин Кыргызстанга келгенден кийин Америкалык университетине тапшырып, Кыргызстандагы ал жерде инженердик факультеттер жок болгондуктан эң жакыны жетишкеним эле бул ушул юридикалык факультет болгон. Азыр эми бул кесипсиз өзүм жашоомду элестете албайм. Жашоонун жаңы бир этабы болгондуктан жаңы баягы сезимдердин ээси, өзүң мисалы алып кетүү. Анан албетте ал убакта тыйын деле көп эмес болчу. Тамакты биз айылдан келген достор өзүбүзчө бакка отуруп алып, бир консерва алып бөлүп жечүбүз бир лепешка менен. Бизди үйдө ушундай тарбияланганбыз. Жайында деген өзүбүз иштеп, анан күзгүгө мектепте окуп жүргөндө эле күзгүгө өзүбүздүн кийимибизди, китеп, дептерлерди алганга ошондой өлкө түзүлчү да. Ошол 5-6 класста тапкан акчам семечка сатчубуз. Анан мен айылдан келип Бишкектен машина койгон май сатып, анан заправкада баягынтип жардам берип, бензин куюп берип, ошентип иштеп тапкан акчаларды. Университетте окуп жүргөндө өзүңдү өзүң багып кетүү, өзүңдү өзүңө шарт түзүү бул өзүбүздүн эле милдетибиз болчу. Биздин ата эненин мойнунда отурганга эмебиз жок да. Ал эми кийинки иштегендер бул күнүмдүк эле нерсе. Мен өмүрүмдө ушу бош жаткан күнүм жок. Мен эч кандай айырмасы жок. Bir күн бир жерде башчы болсом, эртеси күнү башка жерде айдоочу болуп деле иштей берчүмүн. Эч кандай. Азырга чейин андай эме жок да. Бир ичимде чек жок. Келинчегим менен биз интернет аркылуу таанышканбыз. Менин оюмча келинчегимдин экөөбүздүн бир болгонубуз бул чынында эле Кудайдын берген белеги. Себеби экөөбүздүн бири-бирибизге болгон мамиле, түшүнүгүбүз, анан баалуулуктарыбыз абдан окшош келет. Анан чынында эле мен муну мындай эме кылып өзүм жетип алдым же мындай болду деп элестетпейм. Себеби бул Кудайдын мага берген белеги деп элестете алам. Негизи кесиби экономист, бирок азыр үйдө балдар менен алектенет. Мен 6 балам бар. 6 балам. Улуу кызым 15-те Айдай. Анан кийин 13-тө Эмир, 7-де Багыр, 5-те Сабыр. 3-кө жакында чыгат Жибек деген кызым бар. Анан эң кенжеси 1,5 жашка чыгып калды Артур. Тоого чыкканды жакшы көрөм. Бир туруп мисалы сууга сүзгүндү жакшы көрүп кетем. Бир туруп китеп менен катуу алектенип кетем. Ушундай да меникем баягы бир туруктуу деп айтышкайм, бирок көп нерселерди көргүм келет, көп нерселерди окугум келет, билгим келет. Мен азыркы өзүмдүн кыялданганым, анан абдан каалаганым ушул бош убактарда көбүрөөк балдарым менен болгум келет. Перфекционист деп коюшат го, бир нерсени өтө эле мындай тактыкты жакшы көрөм. Бардык нерсе бир өз орду менен болгонун жакшы көрөм. Буну жакшы деп деле айтыш кыйын негизи, себеби адамдар ар кандай да. Анан бул жашоонун деле өзүнүн бир эрежеси жок деп ойлойм, негизи элечи. Анан ошол тактык менен эле талап кыла бергенде эле менин оюмча өзү
туура эмес го дейм. Себеби ар бир адамдын өзүнүн баягы жан дүйнөсү менен калкыган өзүнүн бир эрежелери бар да. Бул эң оор суроо го дейм. Мен жакшы сапатым деле билбейм. Мен жакшы сапатым мисалы бир маселени алсам ошонун аягына эле чыгат болушум керек. Ал эми кимге жакшы, кимге жаман билбейм, бирок мен буну жакшы сапат катары өзүм эсептейм да, себеби бир маселени алгандан кийин анан чыгыш керек аягына депчи. Мен коомчулукта жүргөндө өзүмдүн үй бүлөм жөнүндө эч качан сүйлөшпөйм. Баягы «Достор» деген сериал бар, Америкаданчы. Анан абдан бир жөнөкөй, анан ар бир жашоодогу ар бир окуяга өзүнүн бир күлкүлүү бир көз караш менен караган учурлар бар. Ошону абдан жакшы көрөм, себеби баягы маанайым түшкөндө эле ошону көрүп, ошол менен кичине өзүмө маанай ачып, анан өткөн күндөрдү эстеп, ошол бир абдан жакын сериал да. Бир мындай китеп деп да айта албайм, себеби кээде баягы айтып аткандай жан дүйнөм кайсыга азыкка муктаж болуп аткан болсо, ошону окугам. Бир туруп мисалы орустардын поэзиясына кирип кетем. Үйдөн бакырып туруп ошону окуп кетем. Бир туруп кыргызча тарыхый китептерге кирип кетем, себеби адамдын маанайы да ошондой да. Бир өйдө бир ылдый болуп турат, ошого жараша да. Караганда сезилиши мүмкүн, бирок баягындай кыргыздын улуттук аспап менен ойногон музыкалары жактырам. Анан француздун баягы шансонго окшогон музыкалары жактырам да. Бул мен өзүмдүн дүйнө таанымга болгон көз карашым, жалпы мамилеге болгон көз карашым толугу менен трансформация болду деп айта алам. Себеби жөнөкөй эле себептен алганда биздин ар күн сайын канча деген адамдар өлүп атты. Бул өлүп аткан адамдардын, каза болгон адамдарды мен адам катары кабыл албай, мен муну бир дүйнө катары кабыл алып аттым. Себеби ал бирөөнүн атасы, бирөөнүн апасы, бирөөнүн эжеси, бирөөнүн агасы, бирөөнүн таянган тоосу, бирөөнгө ишенгени. Анан алар менен көрүп жүргөндө бул адамдардын өзгөрүүсү. Анан ушунчалык эл мисалы күнүнө 80 адамдан өлүп атса, 167 адамга чейин жеткен күндөр болду. Адамдын өмүрү, ден соолугу ушунчалык баасы жок болуп калгандай деңгээлге жетип калган болчу. Ал эми азыр бунун баардыгы өзгөрдү. Ошондуктан жөнөкөй үйдөгү болгон мамиледен баштап, мисалы, бул жалпы геополитикага чейинки түшүнүк абсолюттуу түрдө өзгөрдү мен үчүн. Мен билген кесипте 15 жылдык тажрыйбамдагы, укуктук системадагы өзүм бетме-бет көздөшкөн абдан көп көйгөйлөр бар. Менин жалгыз гана максатым бар, мен ушул биздин укуктук тармакты, укуктук системаны өзгөртүү, укуктук тармактагы мыйзамдардын баардыгын кайра карап чыгуу, эл аралык укуктагы биздин келишимдердин баардыгын кайра карап чыгуу, ошонун натыйжасында бизге болгон, элибизге болгон жана өлкөбүзгө болгон кандайдыр бир жеңилдетүү укуктук тармагынанчы, анан укукка болгон ишенимди кайтаруу. Кыргызстандын өнүгүүсү деп айтсам, бул абдан баналдуу түрдө болуп калышы мүмкүн, себеби баардыгы эле аны кыялданат. Жеке өзүмдүн кыялым, мен ушул келинчем экөөбүз кемпир чал болуп, бир тоонун боюнда, өзүм китепканамда чөбөрөлөрүм менен жетелешип, тоо аралап бир нерселерди, тажрыйбаларымды айтып бергеним, же болбосо келинчем менен ушул тоодо, качеляда кечки айды карап отурган, караганда Кудай буюрса ошол мага буйруса деп ошону каялдагам.